Anan gelip şu akşam töktük, ana emeğe kampanyaga töküledi, tögördük. Çok işteki. Şoqşoq şımонdarда Qırgыз Республикасы içinde negizинен эле иштетпөө. Ушундай мыйзамдарын кабыл алсаңыздар. Bizge gereği yok bu okşagan nersenin. Bizge yetişet bir ağa. Турак жай кооперативтери боюнча Ош шаардык ички иштери башкармалыгында тергөө иштери уланууда. Мекеме 11 ай ичинде 256 кылмыш ишин козгогон. Ушул күнгө чейин укук коргоо органдарына кооперативтердин үстүнөн 250ден ашык жаран арыз даттануулар менен кайрылган. Аныкталган материалдык зыян 200 миллиондон ашкан. Анын ичинен 244 ишти биз өзүбүз козгодук. Андан тышкары 12 кылмыш иши башка аймактардан келген кылмыш иштер. Эгерде кыскача кооперативтер боюнча токтолуп кетсек, бүгүнкү күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматында өндүрүшүндө Ансар турак жай кооперативинин үстүнө козголгон кылмыш бар, өндүрүштө тергелип атат. Бүгүнкү күнү жалпы жабырлануучулардын саны 110 жабырлануучу арыз менен кайрылган. Жалпы келтирилген аныкталган материалдык чыгым 104 миллиондон ашкан. Бүгүнкү күнү бул кылмыш иштин алкагында 2 жооптуу кызматкер жоопкерчиликке тартылып, баш коргоо чарасы сот аркылуу тандалып, соттук кароого даярдоо иштери жүргүзүлүп атат. Жыл башынан бери Ош шаарында турак жай кооперативдерине алданып калдым деген жарандар байма-бай нараазычылык өткөрүштү. Бүгүнкү күндө үй жана унаа алуу үчүн мүчө болгон жарандар болгон акчасын кайтарып берүүсүн талап кылышууда. Анан келип ушул акча төктүк, ана эмеге кампанияга төкүлөдү, tögördük. Буздосун төгөрсүңөр жеңилдик болот деди, төктүк. Анан кийин пандемия болуп калды, ошодон бери жок иштеке. Оорагерчилик болобуз. Эми мынантип качып атат эми. 4-5 жыл болуп атат. Эч кандай майнап чыкпады. Булар алдап атат. Аны Аравияга биз сүйлөшүп атабыз. Аравиядан акча келет деди. Макул Аравиядан келсин дедик. Канча жыл мен чоңлардан канча жыл келдим. Акча инфляция болушу мүмкүн, ага чейин ден соолук кетет. Ошону караштырыш керек. Ушу Садыр Жапаров жана Камчыбек Кыдыршаевич ушул маселеде депутаттар да карап, ушу окшогон кооперативтерди төгөт койсо. Ал эми Жалал Абад облусунда турак жай кооперативинен жабыркап, милицияга арыз жазгандардын саны 94кө жетти. Жалпы материалдык чыгым 27 миллиондон ашык. Азыркы тапта бул иштер боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатканы айтылды. Окуялар боюнча топтолгон материалдар милициянын каттоосуна алынып кылмыш иши козголгон. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык жана 210 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен кылмыш иштери козголгон. Бул кооперативтерден негизгиси көпчүлүгү МПК, Ихсан групп жана Ансар групп, Жанайбек, Мурасордо, Аманат, Береке кооперативтеринен жабыр тарткандыгын билдирип кайрылышкан жарандар. Жеңил шарт коюп, финансылык алдамчылыкка барган жарандардан, түрдүү кооперативдер менен уюмдардан сак болуңуздар. Бүгүнкү күндө үстүнөн кылмыш иштери козголуп жаткан курулуш кооперативдеринен башка дагы жаңы аталыштар менен өздөрүн жарыя кылган кооперативдер болгон болсо, аларга акча салуунун алдында терең ойлонуп, алардын кайра төлөп берүү дараметин текшерип, адистерден кеңеш алып гана бир чечимге келиңиздер. Мындай билдирүүнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгы эскертүүдө. Бүгүнкү күнү милиция кызматкерлери мен ошондой эле биргеликте жергиликтүү бийлик органдары менен чогуу биргеликте алдын алуу иштери алып барылып жатат. Биздин жарандар мындан ары кандай финансылык пирамидалардын курулуш кооперативтерден жабыр тартып калбосун керек бизге. Ошон үчүн биз ошондой эскертет элебиз жарандар. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.